Күндөн күнгө акыбалы начарлап өлүмгө чейин апарат экен. Мен ушу Хамза уулубуз, Байхан уулубуз, Арслан уулубуз акча топтогонун көрүп чыдап тура албадым кызымды. Жардам бериңиздер. Мен жалгыз бой болгон үчүн барбаган жерим калган жок. Дарысын таба алган жокмун. Assalamu alaikum Kırgız elim. Чындыгында ушу сымак оору менен ооругандар көрдүк. Бул эжекебиздин чындыгында кызынан үмүтү үзүлүп калган экен. Ушу Асландарды, Хамза, Байхандарды көрүп, атайын келдим дейт, кайрылбаган жерим калбады дейт. Бардык эле кайрылса, жалгыз бой аял деп кемсинтип түртүп чыгарып коюшат экен. Ошондуктан жардам берүүбүзгө баары ушу наристе, уулийнелерге жардам берели, карындашыбызга да жардам берели. Бул тастыктаган, сыма менен тастыктаган кагаздары бардыгы бар экен. Бул жакта кайрылууда бұл жақта өзінің номерлері астында тұрған апасының номері екен. Қырғыз елім, қачан ғана қырғыз жесірін отын өчіріп, жетімнің көзінен жаш ағызды елі. Қолдап қойылы ежекебізді. Ассалаумағалейкум, мұсылман бек туғандар. Пендеге рахмат айта албан, Аллах Тағалаға рахмат айта албайды дейді. Ошондой эле биздин Аймерим карындашыбызга бел байлап чыккандан бери ушу Анелград администрациясынын жанына жезип, ошондой администрациясына терең ырастык билебиз, тамак аш уюштуруу жана бүт бар даярдап берип ушулар кылып жатышат. Четте карап турган жок, кол кабышты аябагандай биз үчүн чоң салымдарын кошуп жатышат. Штаб Мадиева 22 А болду тугандар. Волонтер болом, кайдыгер карабай жардам берем дегендер келе бериңиздер тугандар. Ассаламу алейкум тугандар. Азыркы учурда ушул жерде Анелградка Алла разы болсун, себеби бүт слоя бизге шарттар түзүп берип атат. Ушул жерде жылуу жумшак отурабыз, бул жерде полный кабинеттерин бизге бошотуп берген. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум тугандар. Аймериндин сбору азыр уланууда. Кечээ күнү өзүңүздөр көргөндөй биздин инилерибиз чыгармачылыкта, ошондой эле досторубуз маданият кызматындагылар келип кетишкен. Агалардан биз эч кимди көрө алган жокпуз. 2 күндөн бери бул жакта жүрөбүз. Мынакей Алтын агабыз биринчилерден болуп келди. Эми эстафетаны сиздерге улантып берсин Алтын агабыз. Ассаламу алейкум Али эжеке. Баягы чын айтканда буга чейин 3 баланын акчасы жабылды. Эми мынакей кичинекей өзүбүздүн эле эжекебиздин кызына дагы ушундай салым кошуп кетсек жакшы болот деген ойдомун. Мен жалпы айтып кетет элем. Шоу бизнес болобу, тамада болобу, музыкант болобу, депутат болобу, келгиле ушу эжекебиздин кызына дагы колдоо кылалы. Келип ушул жака келип салым кошуп кеткиле. Үйдө жатканда эч пайда жок дегенде ушу Орозонун эң акыркы күндөрүндө келип ушул жактан келип эжекебиздин кызына салым кошуп, мындайча айтканда көптү көрсө көл болот дейт. Келгиле. Ушул жакта биз күтөбүз. Ушу коллективде ушул жакта жамаатта иштеп атат. Келгиле, күн түндөбөй ушул жакта бүт кабыл алып иштешип атат. Келгиле атайын келип ушул жака келип эжекебиздин кызына салым кошкула. Ким кандай кызматта иштебесин, 5-10 сом болсо дагы келип салым кошуп кетсе жакшы болот деген жакшы ойдомун. Айт күнү болуп атат тугандар, келиңиздер. Айттык да ушул орозо питирлерибиз болобу, айттап болобу келип кетиңиздер. Ушул апаны жалгыз калтырбайлычы тугандар. Ушул апанын жанында кызына уят болуп калбайлычы. Поколениялар биз сиздерди дагы да күтөбүз. Адрести айтып койсоңар. Адрес Анелградка келе бересиңер. Адрестер бул жака жазып койсоң, анан тугандар бизге жаш өргөн акчалар да келип турат. Ачык айтканда бул жерде бүгүнкү учурда эжебиздин өзүнүн колуна айтпаңыз деп $500 акча берип аз өкүлдөрүгө берип койдук. Эстафетаны деле айтып атышат, 2000ден өйдө, 2000ден ылдый деп. Келгиле ушул жака келип газовайт этип эжекебиздин кызына ушундай жакшы салым кошуп пайдашка кылып коелу. Алла разы болсун.